Ошо жуна турган душ 2 койдун пулуна бүтөт негизи. Sen ay сайын кой союп вечер кыласың, бирок душуң жок үйүңдө. Шундай эмеспи? Шундайбы? Gelin кухня эшикте кышта карда суу идишчүйт. А кухня кылып кой бияка. Апшысага эмне барасың оокатка саңа? Телевизордон көрүп кой ошону. Чынбы? Эмне кантип кыйнайбыз? Gelинди кулдай кылмайбыз да бардыгыбыз. Gelin үшүп бакыш, саңа төрөп аткандагы gelin, тамак ашпай калып кырмычык жегендагы gelin, кыштын күнү эшикте идиш казан жуугандагы gelin, ал дагы бирөөнүн кызы. Же баарын gelin болгон ушундайбы? Кайненең өлүп калып эле эме кылбасаң, бул болсоң бардың тозоктон өтүп анан gelin ошондо калып калгансың. Уйсагандагы gelin. Сенин кызың да куду ушундай мамиледе бакыш. Эсе тырмагы кир толгон, таманы жарылган, сенден кип кеткен көйнөгү менен кайра кирген, анткени ал дагы тойго өткөрүлгөн, кредит той кылган. Анын кереги жок бизге, ал арам.